Ихлас деген сөз бұл Құдайға тұнық, таза ибадат қыл деген сөз. Білдіңіз, Алла Таалам ибадатқа Аллах қана татықты екенін яқин менен шек санабастан жүрдіңіз, уланттыңыз. Анан үчүнчүсүнө келем не? Эми ушуну таза тунук кылыңыз. Эл үчүн эмес. Рия деген адамдарга көргөзүү, сума деген адамдар укса экендиги. Ошо кылып аткан ибадатыңыз эми тунук болсун да. Жана сүт кандай уйдан тунук чыкса, кан аралашпай, ириң аралашпай, таптаза болуп чыккандай кылып кылган ибадатыңызды таптаза кылып Кудай Тааламга арнаңыз. Эч кандай анын артынан бийликти көздөөңүз, байлыкты көздөөңүз, элге жылдыз болоюн дебеңиз, бирөөлөр мени кожо көрсүн, тиги улусын, же ушунун артынан бир нерсеге жетейин. Жо, максаты ушул Кудайдын буйругу экен. Алла Тааламдын буйругун аткарам, тыйгандан тыйылам, Алла Таалам ыраазылыгына жетем деген нерсени көзүңүздүн карайындай кылып коюңуз. Ихлас деген таза тунук ибадаттар. Бүт ибадаттар жалгыз Аллахтын өзүнө арноо. Эмнеге туугандар? Зумар сүрөсү 3-аятта Алла Таалам айтат: "Аля лиллахи динул халис" дейт. Алланын дини таза дин дейт. Халис дин. Ушул амал гана кабыл болот туугандар. Ушул амал гана кабыл болот. Байина сүрөсүнүн 5-аятында айтат: "Ума умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддин". Алар жалгыз Аллахтын өзүнө гана ихлас менен ибадат кылууга буйрулду дейт. Тек гана Аллахтын өзүнө гана ибадат кылууга буйрулду дейт. Ихлас менен. Анан биягына деле сыйынып, жана биз айтпадык мисалда, тиягына деле сыйынып. Ой, мен айтып атпаймынбы келме мына ла илаха иллаллах. Мен деле мына сыйынып атам Кудайга. Мына ажылыкка барып атам, мына бешмал мечитке барам. Эмнеси жаман? Бияка деле барам. Бул жерде ихлас жок туугандар. Сөйденди таза ихлас кылган адам ширк кылбайт. Ихлас кылган адам рия кылбайт. Ихлас менен рия карама каршы бири-бирине. Туз менен кумшекерди аралаштыргандай, көмүр менен унду аралаштыргандай. Карама каршы нерсе булар. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сол хадистердин биринде айтат: "Асадун наси би шафаати яумал кияма ман кала ла илаха иллаллах халисан мин калбихи". Эң бактылуу адамдар кыямат күндө мен шапаатыма туш болгондор булар. Кимдер десе, ким ла илаха иллаллах сөзүн чын жүрөгү менен айткандар дейт. Чын жүрөгү менен айткандар дейт. Ихлас деген ошол туугандар. Эмне үчүн туугандар ихластын орду аябай чоң? Ошол адам ихлас болбосо, кылган ибадаты кабыл болбойт. Мына мушриктер деле Кудайга эмне ишенбей койгонбу? Ишенген. Айтпадыкпы? Кудай Таалам рызык берет, Кудай Таалам өлтүрөт, Кудай Таалам жакшылык келтирет деп алар бүт нерсени кылып, бирок кылып аткан ибадатында алар таза кылган эмес. Буттарды ортого койгон, ушулар менен Кудайга жакындайлы, ушулар бизде кыямат кайымда биздин талабыбызды талашып, бизге шапаат кылат деп кылып аткан ибадаттарында Кудай Тааламга таза кылган эмес. Бухариде, Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлаха код харрама алан нар". Алла Таалам тозокту арам кылды дейт ушундай адамга. Ким айтса дейт: "Ла илаха иллаллах ябтаги бидалика вajhalloh". Ким ла илаха иллаллахны айтып, ошол нерсе менен Аллахты гана көздөгөн болсо дейт. Ошол нерсе менен Аллахты гана көздөгөн болсо, ошол адамга Алла Таалам тозокту арам кылат дейт. Бул жанагы эле кайтат туугандар. Ошол ихласты айттыңыз, тунук Аллах Тааламга ибадатты арна, эч кимге арнаба. Бирөө уксун, көрсүн дебе. Фабудуллаха мухлисан лахуддин. Аллах Тааламга сыйынгыла, таза сыйынгыла бул динде. Зумар сүрөсү 14-аятта айткан: "Кулиллаха абуд", мен Аллага гана сыйынам, мухлисан лахуддини. Бул динде таза тунук кылып Аллах Тааламга гана сыйынам. Ихластын керек болсо тилдик маанисинде ошол тунуктук дегени билдирет туугандар. Ошентип туугандар, бүгүн биз ла илаха иллаллахнын шарттарын алдык, биринчиси илим дедик. Илимдин эмнени ошо илимде билгенде Аллахтан башка кудайларды жокко чыгаруу, четке кагуу жана ибадаттын баардыгын Аллах Тааламдын өзүнө гана арноо дедик. Ошону билим менен билүү, түшүнүү. Фатиха сүрөсүндө айткандай: "Ияка набуду ва ияка настаин", сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайм. Экинчиси якин дедик. Якинден карама каршы шек, күмөн дедик. Анан үчүнчүсү ихлас дедик. Ихлас бул мунун карама каршылыгы ширк болот. Ошон үчүн Кудай Тааламга шерик кылба, Кудайдан корккондой башка бирөөдөн коркпо, Кудайдан үмүт кылгандай башка бирөөдөн үмүт кылба, кылып аткан ибадатыңдан башка нерсени көздөбө. Ошол нерсе менен Кудайдын жүзүн гана каала, Кудайдын жүзүн гана көздө. Рия, уксун, көрсүн дебе. Себеби ихласың бузулса, ибадатың бузулат. Ал амалды Алла Таалам кабыл кылбайт дейт. Ошон үчүн кээ бир кабарларда келет, хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кээ бир адамдар сураганда, мисалы бир адам болсо, аябай берешем болгон. Анан ошол адам кыямат кайымда абалы кандай болот дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ал бир дагы күнү, о Раббим, менин күнөөмдү кечир" деп Кудай Тааламга кайрылган эмес дейт.
Эмнеге десе, ушунчалык жакшы иштер жасапты, бирок максаты эмне болгон десе, максаты бул дүйнөдө менин атым калса экен дептир да. Ушул мени берешен деп, аябай кайрымдуу, боорукер, кол ачык адам эле деп тарыхта атым калса, арманым жок деген киши болгон экен да. Мына кээ бир адамдар ушул нерсени көздөйт. Мен өлсөм өлүп калайын, бирок менин атым тактыда жазылып калса, ошол кийинки урпактар мени эстеп жүрсө деген. Тууган, сиздин алардын эстеп жүргөнү бир тыйын да. Эстей, главное сиздин жаныңыз кыйналбай Кудай таалам алдында ыраазылык менен жетсеңиз, ошол бакыт эмеспи? Бирок адамдардын баары сизди эстеп, атыңызды даңктап жүргөн менен, бирок кабырда кыйналып жатсаңыз, Кудай сиздин каары түшкөн болсо, сизге амалыңыз кабыл кылбай койсо, мындан да өткөн бакытсыздык барбы? Бул эмне деген тетир түшүнүк? Адамдардын жакшы сүйлөгөнү, жаман сүйлөгөнү, жакшы сүйлөсө биз жакшы болуп кетпейбиз, жаман сүйлөсө биз жаман болуп кетпейбиз. Ихлас деген адамдар сизди жакшы сүйлөсө ибадат жакшы кылып кетип, жаман сүйлөсө кайра ибадат таштап салбайсыз. Ихлас деген Кудай тааламга тунук ибадат тазарына. Бирөөлөр үчүн кылба, бирөөлөр үчүн жасаба. Ошо келмени да Аллах үчүн айт. Ошол аткарып жүргөн намазың, туткан орозоң, берген зекетиң, баары ушу ла илаха иллаллахтын артынан Аллахтан башка сыйынууга зат жок. Ошонун баардыгын ихлас менен жаса деген. Мына ушу 3 шарт туугандар. Эртең дагы 4 шартын алабыз. Ошо менен жеңил эле туугандар, 7 шарт. Ошону түшүнүп алган болсоңуздар, ла илаха иллаллах шарттарын түшүнгөн болосуздар туугандар. Кайсы жери ушул жерден бири кемип кала турган болсо, ла илаханын шарттары кемийт туугандар. А шарт кемигени ла илаха иллаллах бузулат. Бузулгандан сизге анын пайда бербей калат. Сооп албай каласыз. Иманыңызга коркунучтуу болот деген сөз. Бул основалар. Үйдүн сесмопоюз деп коебу, фундаменттери бекем болбосо, айттык го. Ичин кооздогонуңуз, жасаганыңыз, жасалгалар эч текке кетет ал. Бир паста кулап калат. Пайда бербейт.